Assalamu алейкум достор, барыңардын кутмандуу күнүңөр менен. Так, акыркы күндөрү суроолор көп, бирок жооп жок да. Ал эмне болгон суроолор десеңер, 27 мартта, 5 апрелде, 12 апрелде Вальберс такси Бишкекте өзүнүн жумушун баштайт экен, старт берет экен деген суроолор көп. Ушул чынбы деген. Бирок жооп жок. Ушундай сөздөр жүрүп жатат, ушундай талкуу жүрүп жатат. Канчалык деңгээлде чын, канчалык деңгээлде жалган экенин эч ким билбейт да, жооп жок. Ушул суроого жооп издеп, ар кайсы сайттарга кирип карап чыктым мен, бирок дагы деле болсо ушул суроо жоопсуз калып жатат. Башка маалыматтар бар, жооп жок да. Азыр кыскача реклама, андан кийин улантабыз. Жигиттер, ишеничтүү, туруктуу, жакшы таксопарк издеп жатсаңар, Эксперт таксопаркты сунуштаймын. Эксперт таксопарк такси тармагында көп жылдан бери эмгектенгендиктен өзүнүн айдоочуларына коопсуздукка жана туруктуулукка кепилдик берет. Эксперт таксопарктын эң эле башкы өзгөчөлүгү бул тарифтерди тандап алуу мүмкүнчүлүгү бар да. Тарифтерди өзүңөр каалагандай настройкалап иштесеңер болот. Ал кандай тарифтер, аны кандай настройкалап издесеңер, анда биринчи тариф ар бир заказдан 4 сом. Жок, ал болбоду, мага ал жакпады десеңер, анда экинчи тариф ар бир заказдан 2%. Жок, аның да жакпады десеңер, анда мен тандаган дайым мен иштеп жүргөн тарифти тандасаңар болот. Бул мага жаккан эң эле жакшы тарифи. Мага ушул тариф жагат да, бул суткасына 55 сом. Канча сом иштесең дагы суткасына 55 сом гана төлөп коюп иштей бересиң. Бул мага өтө ыңгайлуу. Эксперт таксопаркка кошулуп, фото көзөмөлдөн өткөндөн кийин балансыңарга 100 сом саламдашуу бонус түшөт. Дагы кошумча каражат табуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал кандай десеңер, досуңду чакыр программасы бар. Бир досуңарды алып келсеңер 1000, экөөнү алып келсеңер 2000, үчөөнү алып келсеңер 3000. Кыскасы, досуңарды алып келгенче кошумча каражат тапсаңар болот. Айдоочуларга 24 саат бою техникалык колдоо көрсөтөт. Кыргызстандагы ишенимдүү өнөктөш Эксперт таксопарк менен биргеликте иштеп, жакшы киреше тапкыла. Барыңарга ийгилик. Башка кандай маалыматтар десеңер, Вальберс компаниясы Бишкекте иштеп жатабы? Вальберс такси эмес, Вальберс компаниясы Бишкекте иштеп жатабы деген суроону да издеп көрдүм да. Вальберс компаниясы тууралуу Кыргызстанда иштеп жаткан учурдагы менин тапкан маалыматым ушул, жигиттер. Короче, мындай. Азыркы учурда Вальберс Кыргызстанда толук кандуу онлайн соода платформасы болуп иштеп жатат. Башкача айтканда, адамдар товар заказ берет, анан барып пункт выдачанан алып кетет. Түшүндүңөр да? Заказ берип, баягы доставка ал жак бул жактар менен иштеп жатат экен. Вальберстин өзүнүн логистикасы бар. Склад, сортировка, жеткирүү системасы иштеп жатат дейт. Анан дагы бир көңүл бура турган нерсе, дагы бир эң чоң бир долбоорду баштаптыр. Ал кандай долбоор десеңер, бул болсо логистикалык борбор деп аталат экен. Бул борбор Чүй облусунда курулат. Долбоор боюнча жер тилкеси бөлүнгөн жана келишимдер түзүлгөн дейт. Аянты абдан чоң болот. Болжол менен 300 000 чарчы метр, жалпы жер аянты 28-38 гектардын тегерегинде. Бул өтө чоң скалат түшөт экен да, короче. Инвестиция көлөмү болжол менен 15 миллиард сомго барабар. Ошого жетет, андан да ашышы мүмкүн экен. Бул курулуп баштадыбы же бүтүп калдыбы деген дагы суроо болушу мүмкүн. Алгачкы пландар боюнча курулуш 2025 жылы башталат деп айтылган. Бирок азырынча толук курулуш башталды деген так маалымат жок. Азыр көбүнчө даярдык жана уюштуруу иштери жүрүп жатат дейт. Бул борбор качан бүтөт? Расмий маалымат боюнча 2028 жылга чейин толук ишке кириши күтүлүүдө. Бул борбор ишке кирсе эмне болот? Миңдеген жумуш орундары түзүлөт, жалгыз эле доставка багытында 6000ден ашык адам иштейт. Жалгыз эле доставка багытында 6000ден ашык адам иштейт дейт. Бул эмнени билдирет? Заказ көбөйөт, доставка көбөйөт, транспортко болгон суроо талап өсөт дейт. Демек, бул түздөн түз таксисттерге да таасир берет дейт. Кыскасы, короче, бизди кызыктырган суроого жооп мен таппайчытам бул жерден. Анан мындай дейт. Вальберс такси чын эле барбы? Ооба, мындай проект бар. Вальберс өзүнүн такси сервисин чыгарып жатат. Азыр бул сервис айрым өлкөлөрдө тест режиминде иштеп жатат. Мисалы, Өзбекстан жана Белоруссияда дейт. Бирок ал жакта дагы толук масштабта эмес. Көпчүлүк учурда жабык режимде айрым айдоочулар менен гана иштеп жатат дейт. Бул Вальберс такси бизге жакында келбейт окшойт. Дагы мындай дейт. Азыркы учурда Кыргызстанда Вальберс такси расмий ишке кирди деген маалымат жок. Расмий жарыя да, так дата да жок дейт.
могу 27-синде, 5-inde, 12-синде деген даталар кайдан чыгып жатат биздин баш көзүбүздү айландырып? Бул көбүнчө толук запуск эмес, алдын ала даярдык же тест болушу мүмкүн. Андай деле болушу мүмкүн эмес да бизде. Же дагы бир мындай вариант бар экен. Бул көбүнчө божомол же ушак болушу мүмкүн дейт. Ушул вариант чындыкка жакыныраак болуп жатат да мага. Вальберс такси Кыргызстанга кирсе, силердин көз карашыңар кандай? Жакшы көз караштасыңарбы же тескерисинчеби дегендей. Вальберс такси Белоруссияда жана Өзбекстанда тест режиминде иштеп жатат экен. Анан Москвада дагы маалыматтарды угуп калганбыз. Жакында иштеп баштайт. Ана иштейт, мына иштейт дейт, бирок Москвада дагы иштей элек. Эгер бизге келип калчу болсо, бул түздөн түз Яндекске конкурент болуп чыкмак. Анан могу таксиде иштебегендер түшүнбөйт. Таксиде иштебегендер бизди жаман көрбөгүлө. Өзүңөрчө эле патриот болуп. Кайсыл жакта заказ көп болсо, кайсыл жак көбүрөөк аракет кылып, водительдерге условиясын жакшыртып, заказдарды көбүрөөк берип эмесе, биз ошол жакка иштейбиз. Себеби биз да оокат кылышыбыз керек, биз да акча табышыбыз керек дегендей. Айтайын дегеним, могу биздин местный такси агрегаторлор эгер азыр деле алар эс алып уктап атат, эгер Вальберс келчү болсо, такыр эле эс алып уктап калышат окшойт. Вальберс түздөн түз конкурент болуп, Яндекске толук кандуу конкурент болуп, туруктуу иштеп кете алабы деген суроо бар да. Эгер Вальберс компаниясы, Вальберс такси Кыргызстанга келип калчу болсо, түздөн түз Яндекске конкурент болуп иштеп калчу болсо, бул бизге таксисттерге, айдоочуларга жакшы эле болмок. Эмнеге дегенде, азыр биз бойкот уюштурсак деле, нааразычылыгыбызды билдирсек деле, бир талабыбызды айтсак деле, Яндекс бизди укпайт азыр. Эгер Вальберс келип түздөн түз конкурент болуп, жакшы иштеп, туруктуу иштеп калчу болсо, анда биз Яндекске өзүбүздүн талабыбызды койсок, бойкот уюштурсак, нааразычылыгыбызды билдирсек, анда бизди угушу мүмкүн. Себеби анын конкуренти бар да, туруктуу конкуренти бар. Азыр биздин могу местный таксилер Яндекске конкурент боло албай жатпайбы? Ошол жагы болуп жатат да. Вальберс келчү болсо, бизге айдоочуларга жакшы эле болмок. Жеке мен өзүм могу сайттардан карап, ал жак бул жактардан маалыматтарды издедим, эч кандай маалымат тапканым жок. Ошондо жыйынтык жеке менин оюм, бул Вальберс компаниясы жакында бизге келбейт. Эгер силерде так маалымат болсо, комментарийге жазып кеткиле. Бул айтылган сөздөр, болуп жаткан талкуулар, келип жаткан суроолор жөн гана жалган маалыматтар ушинтип тарап жатат окшойт. Бул тууралуу оюңар кандай? Анан силерде кандай маалымат болуп жатат? 27-си, 5-апрель, 12-апрель дейт. Ушул маалымат силерде да барбы? Силерде дагы кошумча дагы кандай башка маалыматтар болуп жатат? Ошол тууралуу комментарийге жазып кеткиле. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болгула.